الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Urmatlı görürmanlar, urmatlı bir tuğanlar, biz bugün Kırgız Moldalar adlı rubrikabızdan daha bir dağıtı alımımız, özünün takvalığı menen, özünün jüpunuluğu menen, özünün daim bardık jerdegi tüzdügü menen ayırmalangan görünümde julunbagan degele bul bardık Kırgız Moldalarına taandık kıspat. Biz Molda Abdullah menen bugün al kişinin uyunda Bişkekte suhbattabız. Elbette Molda Abdullah to'g'risida köp adamlar bilet ankeni bul kişi Dаңазалуу muftiyimiz Abdusattar Damlan убагында орунбасар muftiy болуп турган. Анан калса ошол мени алгачкы жолу телевизорго ошол сыналгыга сүйрөп чыгып, элге тааныштырып, элге сүйлөткөн дагы ошол убактагы Азирети муфтийдин орунбасар найып муфтий болгон Молда Абдулlah Дамбылда. Анан бул кишинин тарыхына biraz токтоло кетсек, ошол убактагы мамлекеттик диний иштер боюнча комиссиянын агенттик ал убакта төрагасы Эмилбек Саламатович Каптагаев ошол кыргыз молдолорунун арасынан бир диплому бар, атайын бир жогорку окуу жайды бүтүргөн диний деп издеп таап, ошол өзгөндөн таап келип, аны ушул жерге алып келген деп мен түшүнүгүм боюнча ошол киши ушул Абдулла Дамбылда. Эми калган сөздүн бардыгын Дамбылданын өзүнүн оозунан уксак иншалла. Assalamu alaikum Дамбылда. Аман эсен, сиз жакшысызбы? Ва алейкум ассалам. Мына сиздин үйүңүздө турабыз. Дамбылда ушул сиз өзүңүз ай дегенде эле өзүңүздү тааныштырып, ошол ата энеңиз ким болгон, бир туугандарыңыз кайсыл жерденсиз, мына ушул туурасында айтып берсеңизчи бизге. Жакшы болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу ала расулиллах. Мен Асранкулов Абдулла, Ош облусунун Өзгөн районунда төрөлгөнмүн. Ата энем экөө тең диний үй бүлөдөн болушат. Мен ошол апама өтө ыраазымын. Мени жакшы тарбиялашып, жакшы адептерди беришкенине да. Мен ошол мектепте окуп жүргөндө эле жашыруун түрдө диний сабактарды алып тургам. Биздин үйүбүздө бир көз азиз караке бар эле да. Анын баягы бала чакасы жок эле. Биз көбүнчө карап, аны үйүнө алып барып, үйгө алып келип, көбүнчө биздин үйдө көп жүрөт эле да. Жашайт эле ошол жерде. Жашайт эле. Анан ошондо ал кишини мен жетелеп, ал жака бул жака алып барчу элем да. Ал киши кары эле. Кары киши эле, көз азиз киши эле. Азиз киши эле. Анан ушинтип кызмат кылып көп жүрдүм. Анан бир күн өзүмчө ойлоп калдым да, ушинтип кызмат кылып жүрөмүн, ошол кишиден бир илим үйрөнбөйүнбү деген ой кетти да. Атама айттым, ушунда илим үйрөнөйүн десем, жакшы болот балам деп ал кишиге айтты. Ал киши мени үйрөтө баштады да. Бирок ал убакытта СССРдын убагында диний окууга тыюу салган да. Бул кайсы жылдар ошондо Дамла? Ошондо 1976-77 жылдары да. Ошондо мен мектепте окуйт элем. Бирок баягы көз азиз карыдан да сабак алат элем. Албетте баягы тамга таанып, тамга мени үйрөткөн жок. Ал киши ооз эки айтат эле да. Мен көбүнчө баягы орус тамгасы менен жазып алчу элем. Айткандарын. Жазып алып колдон келишинче жаттагам да. Эми биринчи устазым ошол азиз, көз азиз киши болгон да. Ал өзү Төрөм ата деп коет элек да. Төрөлөрдөн болчу. Төрөлөрдөн. Төрө деген эми ошол жана биздин түшүнүктө пайгамбарзада деген сөз деп, пайгамбардын тукумдарына деген мааниде. Ошол кишинин дагы көп дуаларын алдык. Атама көп айтчу эле да, ушул балаңызды мага берсеңиз депчи. Бирок атам унабай койгон. Себеби мен атамдын жалгыз уулу элем да. Жалгыз уулу элем. Менден мурдагы агам өтүп кеткен эле. Анан жалгыз калып атам унабай койду. Анан ошентип мектепте жүргөндө эле диний илимдерди ала баштадым да. Анан кийин 11-ди бүттүм, мектепти бүткөндөн кийин ошо биринчи устазым Рустам Молдо деген болгон. Рустам Молдодон сабак алдым. Өзгөндө ал кишида? Жок, ал киши өзү жаңарыктык болчу. Бирок жаңарык кайсы жак, Ноокаттабы бул? Жок, жаңарык өзгө Кара Суу районуна карайт. Кара Суу районуна. Куршак менен чектеш. Куршак менен чектеш. Анан
Ал киши бирок Карамарт деген жерде жашайт эле. Карамарт деген баягы Жалал Абад облусуна карайт. Сузактагы. Сузакта. Ошол жерде имам экен. Мен ошол кишиде дагы ушу 1,5-2 ай окудум. Карамартка барыппы? Карамартка барып. Ал жерде аябай суук экен, кышта дагы көп кыйынчылыктар болот экен да. Анан кийин ал киши мени бир чоң дамлык алып барам деп, чоң дамлык алып барып тапшырды да. Ал жерде мен окуп калдым, баягы Талапжан дамылла. Араванга бардыңыз? Араванга бардым. Төө моюнга барып, ошол жерде окуп калдым. Ал киши дагы чоң дамылла экен. Ал кишиде 4 жыл ошол жерде окудум. 4 жыл. 4 жыл. Баягы Муктасарды жарымына чейин окудум. Кафияны окудум, хадисти окудум. Хадисте эмне китептерди окудуңуздар? 1001 хадис деген китепти окудум. Анан Мишкатул Масабих деген китептерди ошол кишиден окудум. Молда Талип дамладан. Молда Талипжан дамладан. Анан ал киши ошо нахвиге жакшы эле да. Нахвини көбүрөөк ошол кишиден окудум. Кийин ал киши Дүйшөмгө көчүп кетип калды. Биз сабаксыз калып калдык. Араванда төмөйнө калып кеттиңиз. Калып кетүүнүн аргасы жок. Тажикстанда дамылла бар экен. Ошого барабыз деп балдар жөнөп калышты. Анан мен дагы алар менен кошулуп бардым. Ошондо Молда Абсаттар дамылла деген бар экен. Молда Абсаттар дамылла. Ошол кишиге барсам, ал киши мени кабыл алды. Ал айтып калды, ушундай тамашалап калды да. Сенин бир зымың мындай улашты деди да. Көрсө бир жерде жай табылган экен. Дамылланын шагирттери көп эле, 70тен ашуун шагирти бар эле да. Анан бир жата турган жер табылган экен да. Анан сүйүнүп калдым. Бирок кээ бир балдар окуй албай калды мен менен баргандарчы. Алар калып калды, мен окуп калдым. Молда Абсаттар дамыллада илгерки баягы Бухарада окугандай эле жүрөт экен балдар. Китептерди көтөрүп, колтуктап алып эле жүрүшөт эле да. Хидая, Мишкат, Шарлукаяны окуйт эле. Анан ал киши ушунчалык такыба киши экен. Ошол кишиге барганда көбүнчө мага ошо такыбалык жагынан көп таасир этти да. Дамылла. Себеби ар бейшемби күнү кечинде үйүндө балдар топтойт эле. Топтоп бир вааз кылат эле да. Өзү вааз кылат эле. Анан акеси бар эле, ошол Дамылланын акесинин үйүндө жатат эле. Хажы баба. Хажы бабанын үйүндө балдар бар эле. Мен башка жерде жатат элем. Анан Дамылладан ошо кафияны Дамылладан бүтүрдүм. Абсаттар дамла өз кафиясы алып койду. Кафиядан берет эле. Шархмулладан берген мага. Анан кийин Шархул Викая деген китептен сабак алдым ал кишиден. Бул китеп турат мындан. Ооба. Андан кийин Хидаядан окудум. Мишкатты ошол кишиде бүтүрдүм. Анда Фарайз деген китеп бар эле. Аны окудум. Кыскасы ошол жердеги балдардын көп эле фикх илимин окуучу да. Молда Абсаттар дамыллада. Себеби Молда Абсаттар дамылла фикх боюнча өтө белгилүү киши эле да. Ал кишини ошол Тажикстанда, Өзбекстанда урматтайт эле. Күнүгө үйүндө адам үзүлбөйт эле. Адам келип турат эле, баягы зыярат кылып турушат эле да. Анан кээде мага эртең менен сабак берет эле да Дамылла. Кээде бош болбой калат эле. Мен бош болбосом кете бер дейт эле Дамыллачы. Анан мен ошондой болсо деле күтүп отура берет элем Дамылланычы. Сабагын алышым керек депчи. Ошентип Дамыллада бир 4 жылча окудум Дамыллада. Анан ал жактан мен келе бердим. Баягы үй бүлөлүк шарттар менен. Атам ооруп калып, атам менен каза болуп калды. Анан үйдө болуп калдым. Дамылла өзүнүн батасын берди. Каерде болсо окуй берген, илимиңди уланта берген деди да. Дамылланын батасын алып келе бердим. Анан үйдө жүрсөм, ошо Куршап деген айылда чоң мешит бар эле. Ошол жерге мени имам хатип бол деп өздөрү элдер суранды. Азыркы Мубарак дамла иштеп аткан. Мубарак дамла иштеп аткан. Абдурахмановдун эме Кимсан Абдурахман, Кимсан бажы, Мадумаровдун атасы ошо жашаган жерлери, ошол жерлерде ооба. Ал жерде баягы атактуу мусулман ажы дагы иштеген экен да. Ооба. Ал жерде бүт казы болгондор ошол жерде иштеген экен. Чоң аалымдар. Мисалы Максут казы ошол жерге барып турган экен. Карам. Ал мечит кичинекей мечит, бирок Союздун убагында 37 эле мечит болчу да. Ооба. Ошонун бири эле да.
37 meçitin biri. 37 meçitin biri. Oşol maалда men imam bolup, oşol jerde 2 yılça imam boldum. Andan keyin aytıp kalıştı da, Kırgızdan bir diplomu var jok eкен. Sen barıp okup kelbeysinби dep, oşto bayağı dini uполномочий var ele. Taşmatov degen kişi ele da. Dep kaldı. Ana bolup turup özüm küçüm sınap körөйүн dep, Taşkentke barıp tapşırdım. Egzam tapşırdım. Kebirler Buharaga tapşırıştı. Anan men ötüp ketipmin. Ötüp ketkende sүйүнчүлөштү, бирок мен аябай корктум да. Ötüp kettim, эми кандай кылып окуйм, кандай болот эми депчи. Oku kıyın da oynadınız da. Kıyın деп. Анан үстүнө мен үй бүлөлүү элем да. Балдарым айыл деле. Анан эми өзүм кантип окуйм деп ойлондум. Бирок ушу 1 жылга чейин аябай кыйналдым чынын айтканда. Бала чака үйдө, айылга барыш керек. Ал жерде эми өзбекче окутат экен да. Ташкентте. Анан ошо өзбек тилин үйрөнүш эми кыйын деле болгон жок. Ошол жерде окудум. Özbekçe mi? 30% Arapça. Arapça bilseniz lan düşünü öğrensin. Анан кийин ал жерде жүрсөм, балдар келишип, балдар менен сабак алышат эле. Багындай мукалама кылып берет элем да. Mukallama kılıp berdiler. Мен багы Моллапстар дамланы, башка дамларды окуп баргам да. Мутала чыгып калган эле да. Анан көп балдар багы муталасы жок барган балдар экен. Анан менден сурашат эле, мен аларга айта берет элем билгенимди. Эч жашырбай айтат элем да. Болгондой кылып айтат элем. Анан кээ бир балдар бар эле, өтө илимдүү эле, бирок убактыбыз жок деп айтпайт эле да. Анан менин дамылла Моллапстар дамыл айтканда, сен бирөөгө жалынып болсо дагы сабак бер дейт эле да. Өзүңө пайда болот дечи эле. Анан мен ошол дагы бир дамыл бар эле, Ташкентте Абдулла деген дамыл бар да. Ал дагы ошентип айтканда, балдар, мен билгенимди балдарга айтат элем, үйрөтөт элем. Ошон үчүн мен бу жерде мударис болуп калдым дейт. Башкалар эч нерсе болбой калды деген да. Ошол дамыллардын сөзү кулагыма кирип, мен ким келсе сабагын айтып бере бердим. Эртеден кечке саат 12ге чейин айтат элем да. Анан ошентип балдардын дуасы тийгенби, балдар мага көп дуа кылат эле да. Кыргызстанга казы болуп кетейин депчи. Анан дуаларын алып жүрдүм. Мен ошол описалдуу эмес, мугалим болуп жүрдүм Ташкентте. Кийин 3-курстан описалдуу мугалим кылып коюшту. Сабак берип жүрүп эле мугалим болуп калдыңыз. Ооба. Сабак берем, анан сабак дагы өзүм алап, ошентип дамлалар менен бирге чогуу иштешип калдым да. Чоң дамлалар бар эле. Захитжан дамла деген бар эле. Анан баягы Закиржан дамла деген бар эле. Намангандык баягы чоң дамла. Чоң дамлалар. Ошол кишилер менен бирге отуруп, бирге сүйлөшүп, бирге чай ичип жүрдүм да. Алар эми көп айтты да, сиз дамладагы экенсиз, окутат экенсиз. Балдарды өтө катуу кармайт экенсиз. Кичине жеңилдик бербейсизби дешет эле да. Анан бирок менин баягы ректор бар эле, Мухаммад Латиф дегенчи. Ал айтат эле, силер өзүңөрдү мугалим катары сезгиле. Мен баягында студентмин дебеңиз дейт эле да. Анан ошого амал кылып мугалимдей болуп иштейт элек да. Сабакты дагы бердим. Өзүм да окудум илимимди. Ошентип Ташкентте 5 жыл жүрдүм. Анан кийин бияка келишке туура келип калды. Бирок келейин десем көбү жок, барбай эле коюң дешти. Ташкентте кала бериң. Ташкентте эле кала берейин. Эгер үй болсо үй беребиз дегендей болушту. Анан мен карасам Кыргызстанга барыш керек экен деп калдым да. Себеби Кыргызстанда илимдүү адамдар аз болуп атканда ошол учурдачы. Анан Кимсан Баяжы дагы айткан, Кыргызстанга барыш керек депчи. Анан ошону менен мен Кыргызстанга жөнөйүн деп Ошко келдим. Ошто Абжапар атындагы Ислам институтуна келип, Умарали Дамбылда. Умарали Дамбылданын институтуна келдим. Ошол жерде Токтосун Ажы деген бар экен. Ал кишилер айтып калды, сиз бизге керексиз деп, Өмүралы Ажы экөө мени ошол жерде алып калышты да. Анан мен ошол жерде иштеп калдым. Анан кийин иштеп жүргөндө эле 96-жылы. Канча жыл иштеп калдыңыз ошондо? Ошондо 2 жыл иштедим. 2 жыл иштедим. 96-жылга чейин. Анан баягы 96-жылы өзүңүз деле билесиз го.
мусулмандардын курултайы болду. Ооба. Ошондо биринчи курултай болуп, ошондо Молла Абсаттар Дамулла муфтий болуп шайланды. Анан анын орун басары болуп, биринчи орун басары болуп мен шайландым да. Ооба. Мен эми өзү орун басары болоюн деп ойлоганым жок эле. Улаганым жок биринчи. Анан кээ бир кишилер айтты да, эгер сиз болбосоңуз, устазыңыз Молла Абсаттар Дамулла дагы муфтий болбой калат. Ошон үчүн сиз болуп бериң деп суранышты. Мына молдо сабырлар, башка адамдар суранды да. Эч болбосо 1 жыл иштеп берсеңиз дешти. Анан болуптур деп макул болдум. Курултайда анан шайланып калдык. Анан уламалар кеңешинин мүчөсү болуп дагы шайланды. Анан ал убакта диний адамдар кичине азыраак эле. Азыр Кудайга шүгүр. Көп кыйынчылыктар болот эле да ошол убакытта. Казылардын проблемалары болот эле. Анан Дамулла, Молла Абсаттар Дамулла көбүнчө эле ишин мага тапшырып коет эле. Сен өзүң бүтүрүп кой депчи. Анан Дамулланын ишеничинен чыкпайын деп, бирок ошон адилеттүү иштейин, сатпайын деп иштегем да. Анан кээ бирөөлөр айтат эле, сен өзүң эле муфти болуп албайсыңбы депчи. Жок дейт эле. Мен ушул Дамулла бар үчүн жүрөм бир жерде. Дамулла жок болсо мен бир жерде иштебесем керек эле депчи. Ушу Дамулла менен жакшы иштедим. Анан Дамулла 3 жыл 4 ай иштеди, чогуу иштедим. Андан кийин Дамулла өзүнүн ыктыяры менен кетти. Алла өзү ал кишине ыраазы болсун, жай жаннаты болсун, өтүп кетти. Анан ал кишиден кийин Кимсан бажы келди. Ал киши менен дагы чогуу иштештим. Колдон келишинче жакшы иштейин деп аракет кылдым да. Эми эки аксакалдын дуасын алайын деп экөө менен жакшы иштештим. Аларды эч капа кылбай, жаман айтпадым. Азыр ошого аябай сыймыктанам, мындай сүйүнөм да. Аксакалдар менен чогуу иштегеним. Кимсан бажында орун басар болуп иштеп жүрдүңүзбү? Анда да орун басар болуп жүрдүм. Кимсан бажы жумуштан кайра келип, экинчи жолу кеткенге чейин да. Ошон Кимсан бажыда кайра келип 2 жылдан ашуун иштеди. Ошондо иштедим. Анан дагы бир өзгөрүүлөр болду. Эми тагдыр ошондой экен да. Анан мен өз ыктыярым менен эле чыгып кеттим. Себеби мен көптөрү тамашалап калат эле да. Муфтилер кете берет экен, орун басарлар кала берет экен депчи. Анан мага чынын айтканда оор тийип атты да. Эми кыйын экен деп өзүм эле барбай койдум чогулушка. Ошентип анан ислам институтунда жумушка орноштум. Хазирети Умар атындагы ислам институту. Ошол убакта ошондой аталат эле. Ошол жерде иштеп калдым. Азырга чейин иштеп атам. Ошол жакшы болгон экен, баягы сабак берип турган жакшы экен да. Баягы тажрыйбаң көп экен. Мен эми муфтиятта 6 жыл иштеп калдым да. 6 жыл иштеп сабак бере албай калдым. Себеби эртеден кечке жумуш. Жумуштан кол бошобойт да. Күнүгө бир көйгөй болот. Ошону чечем деп бир туруп нарынга, бир туруп таласка жөнөйсүң. Эч тыным жок экен да. Мен ойлодум эле да, бул сабак берсе берем, экөөнү аткарам деп ойлойт элем. Бирок адам жетише албайт экен, баягы физический жактан жетише албайт экен. Жетише албаган. Убактар болот экен. Анан муфтиятта иштеген өтө оор экен. Сиз өзүңүз деле баягы муфти болуп иштебедиңизби? Ооба. Оор экен. Анан жүрөгүм чын айтканда анча тартпай калды да. Андан көрө сабак берип эле жүрөйүн. Сабак бергенем тынч экен да. Тынч. Жоопкерчилиги азыраак дегендейчи. Эми Дамулла жанга тынчтеп бардык ошентө берсе анда иш калып кетет. Ошон үчүн Кудай Таалам дагы бир насип кылып, мына жашсыз, белиңизде күчүңүз бар, акылыңыз, илимиңиз бар. Дагы деле бир сунуш болсо баш тартпай иштеп берсеңиз, сиз сыяктуу адамдарга муктаж. Анткени мына ушу сиздер кеткенден кийин бүт эле жаш адамдар муфти болуп кетишти. Мурат ажал 39-унда болду. Андан кийин мен да ошо 35-инде болдум. Рахматтулла ошондой болду. Кийинкилердин баардыгы ошондой жаш балдар эле келип муфти болуп, бир бала бакчадай эле болуп кетти. Ошон үчүн жанагыдай бир 50дөн өткөн аксакалдар, пайгамбар жашка жетип калгандар келсе,
ошол жакшы болот экен деп мен өзүм ойлоп калдым да, ошон үчүн мындай жандын тынчын качырбастан эми эл үчүн дагы деле кызмат кылып беребиз деп мен ойлойм. Дамылда ушул жанагы сиздин абсустар Дамылда окуп атканда айтпадыңыз 70 балдар бар эле деп. Ушул 70 баланын бардыгына бирден сабак берип чыга беле Дамылда же кандай болот эле? Дамылда багы пешкадам балдарга өзү сабак берет эле. Пешкадам алдыңкы балдарга, алдыңкы балдарга. Анан кийинкилерге ошол пешкадам алдыңкы балдар өзү берет эле. Бири-бирине берип, бөлүп берип койгон да. Мисалы муктасарды окугандарды алдыңкы балдар эле берип коет эле. Анан баягындай чоң китептерди окугандарга гана өзү берет эле да. Жетип калганда биракка чейин. Мисалы Хидаяны өзү берет эле, Мишкатты өзү берет эле, Кафияны өзү берет эле. Анан Дамла берекелүү киши экен да. Ал кишиде окугандын баардыгы эле диний кызматка иштеп атат да. Эч болбогондо имам болуп да. Мына берекелүү киши экен. Ал киши ушундай өзүн бийик сезбеген киши эле да. Ушундай мен жогоркумун дебейт эле да. Ушундай кичпейт эле. Ал кишинин замы болуп турганымда дагы мен көбүнчө мындай жубунуулук кылат экенмин да. Дамыланы кээде өзүм дамылам деп анчалык муфтийлик катарында кызмат кылбаган учурлар да болуп калган экен да. Бирок ал Дамылда эч кандай капа болбойт эле. Ал Дамылабыз айтат эле, мага айтат эле да. Кээ бир устаздар бар, шагирттери барып зыярат кылбаса, алабын сурабаса, список кылып бергендер дагы бар деген. Тизимде өчүрүп койгондор. Депорт кылып берген. Ооба. Мага эч айырмасы жок дейт эле да. Мага келсе дагы, келбесе дагы мен нааразы эмесмин дейт эле да. Ошон үчүн Дамыланын шагирттери баардыгы баягы Дамыланын назарынан калган эмес да. Сен неге келбей койдуң дебейт эле Дамылачы. Анан ушундай кең пейил адам эле да. Анан мен ошол жактарда мен дагы балдарды окутам. Анан балдардан бир нерсе үмүт деле кылбайм да. Келсе келип учурашат, келбесе келбейт. Кандай болбосун окуп эле элге кызмат кылса болду деген ойдомун да. Негизи абсустар Дамладан алган сабак алган шакирттердин дээрлик баардыгы мынакей Молдо Газы Дамылда болсун, Молдо Надыр Дамылда болсун, өзүңүз болсун. Ошол мындай бир окуганы милдет кылбай окутасыздар да. Эми бул ошол Кудай үчүн кылып аткан мээнеттин жана ыхластын ошол мөмөсү ушул деп ойлойм да менчи. Болбосо бул эми базардагы соода эмес го, бул Кудай менен болгон соодалашуу болгон себептен ушундай болсо керек деп. Дамылда мына ушул жанагы Ташкентте окуп жүрдүңүз. Анан Ташкентте ошол жерде Өзбекстандын Борбор шаарында өзбек туугандардын арасында казак туугандар көп ал жерде. Анан ошол кыргыз улут болгондугуна карабастан, кыргыздан молдо сейрек чыккандыгына карабастан ошол жерде мындай бир ошо илимиңиз болгон үчүн сабак берип калганыңыз, демек ал убакта өзбек кыргыз деген бир бирин жек көргөн түшүнүктөр болгон эмес экен го дейм да. Албетте. Ал убакта ким илимдүү болсо ошону сыйлай берет эле да. Сен өзбексиң же кыргызсың дебейт эле да. Дебейт эле, мындай бөлбөйт эле. Ошо мен Ташкентте жүргөнүмдө баягы сабак берип, көптөр мени тааныйт эле да. Анан базарда жүрсөм деле, башка жерде жүрсөм деле Дамыла деп көрүшүп калышат эле. Анан бир өзбек Дамыла айтат Ташкенттик. Мен Ташкенттикми, мен анча тааныбайт дагы, сизди таанышат дейт эле да. Анан Дамыла деп жакшы көрүшөт эле. Кыргыз Дамыла дегендер дагы бар эле да. Кыргыз Дамыла депчи. Анан бир бөлгөн жок. Ташкентте мен үчүн аябай жакшы жылдар болду да. Ошол жылдары көптөгөн баягы дин эркиндиги болуп, ошол жылдарчы. Мына кыргыз балдары дагы барды, окуду, Бухарага барышты дегендейчи. Анан өзү чындыгында баягы улутка бөлүү өзү жакшы эмес го диндечи. Туура эмес. Ким эле илимдүү болсо, мусулман болсо, ошону биз сыйлай беришибиз керек да. Туура айтасыз. Анан кээ бир түшүнбөгөндөр, улутка бөлгөндөр бар да. Бирок Кудай кааласа эми биз Орто Азия элдери баардыгы мусулманбыз. Баардыгыбыз эми ынтымак болушубуз керек да. Ынтымак болушубуз керек. Ошондо ынтымак бар жерде баягы ырыс бар дейт го. Ооба. Эми мына диний адамдарыбыз да аябай көп барат, Кудайга шүгүр да. Мен ошонусун аябай сүйүнөм да. Жаштар чыгып атат, мына сизге окшогондор чыгып атат. Анан мен мурун көп телевидениеде көп сүйлөчү элем да. Баягындай бир телевидениеде иштегендей адам болчу элем да мурун. Анан кээ бирөөлөр айтып калат.
неге сүйлөбөй койдуң депчи. Мен айтып атам, ал убакытта сүйлөш керек эле. Зарыл эле, зарыл эле. Азыр көптөгөн илимдүүлөр чыкты. Жаштар чыкты. Алар сүйлөп атат. Ошол жетиштүү дейм да. Жетиштүү. Эгер зарыл болгондо сүйлөшүбүз керек эле депчи. Анан биз убагында сүйлөп даават кылган экенбиз. Эми ушу биздин жолду улантып, жаштар чыгып атат депчи. Ошого ыраазы элемин да мен. Эми силерге дагы Алла ыраазы болсун да. Ишиңиз дагы жакшы иштер болуп атат. Чоң дамлаларды тарыхта калтырайын деген оюңуз жакшы да. Биздин кыргыз эли байыртадан эле мусулман болгон да. Молдолорубуз көп болгон. Кээ бирөө ойлойт экен да, жакында эле мусулман болдук депчи. Жок, биз илгертен бери байыртадан бери мусулманбыз да. Мана менин атам дагы өтө чоң илимдүү адам бирге жүрөт эле. Достор бар эле, муфтий менен, Ташкент муфтиси менен дагы дос эле. Чоң аталарыбыз, таяталарыбыз деле чоң дамла болушкан да. Анан ошого карап биз дагы эле мусулман болуп жүрөбүз да. Кече эле бир октябрь немеден кийин, эс-сыр тарагандан кийин мусулман болгон жокпуз да. Сайыт бузгандан мусулман болгон жокпуз. Дамлайм, ошол сиз окуп жүргөн убакыттарда, башкаларда ошол окутулган китептер, азыркы окутулган китептер, ошол эле багытта кетип атабы? Кыргызстандагы диний билим берүүдөгү мындай программа же ошол китептер, же мындай өзгөрүшкө дуушар болду, фикх жаатындабы, акыйда жаатындабы, хадис жаатында? Мына сиз хужраны көрдүңүз, академиялык окуу жайды көрдүңүз. Айтып жанагыдай эми хайрейн, эки жакшылыктын башын бириктирген адамсыз. Анткени бизде көпчүлүк тамырлар кээ бирлер хужра көргөн жок, медресе көрдү, кээ бирлер медресе көрбөдү, хужра көрсө экөөнтөн көргөн адамсыз. Анан ошол экөөнүн ортосундагы айырмачылык биринчи, хужра менен академиялык университет, ислам университети ортосунда айырмачылык Ташкенттеги. Ошол жөнүндө айтып берсе, андан кийин жалпы дагы бир суроо берсем дейм. Жакшы. Илгери баягы хужравий тартипте бир китепти окуп, бүтүрүп, ошону бүтмөйүнчө башка китепке салбайт эле да. Ошондой окуганбыз да, баягындай бидан дегенди окутат эле, сартты окутат эле, андан кийин кафега салып, ушинтип тартип менен окутат эле да. Бир китепти толук бүтүрчү. Ошон үчүн ал убакта баягы көп дамлалар узак жыл окучу эле да. Бир китепти бүтүрүш үчүн канча убакыт кетет. Ошентип көптөгөн жылдарда молдо болуп чыкчу эле да илгери. Чын айткандачы. Муктасарды окуш деле кыйын эле да. Эми бир мындай ойлойм, ошол дагы жакшы эле тартип экен да. Себеби бир китепти толук окуса, ошондо жакшы билет экен да. Анан азыр деле Кудайга шүгүр. Бирок азыркы убакытта мына медреселерде жалпы окутулуп атат да. Бир мезгилде эле баардык китептерди окутуп атат. Хадисти дагы, тафсирди дагы бирдениге окутуп атат да. Ошондо көп балдар жетишпей калып атат баягы илимгечи. Эми балдардын ичинен жетишкендер деле бар. Бирок көбү жетишиши кыйын экен да. Кыйналат экен. Мына мен деле сабак берип атам. Ошондо баягы сабакты айтып бер десе, башка сабакка жетише албай атам деп калышат да. Ошондой сөздөрдү айтышат. Анан баягындай хужравий тартипте окутса жакшы экен го, бирок жылдар өтүп кетет экен да. Жылдар көп, мына 7 жыл, 8 жыл окуганда анан бир молдо болуп чыгат экен. Азыр бизде медреселерде 4 жыл, 5 жыл да окуп атпайбы? Ошолор молдо болуп чыгып атабы? Жөн эле бир чала молдо болуп чыгып атат 4 жыл, 5 жылда. Ошондо аралаштырып окугандар. Ошондо неме болуп калып атат да. Менимче баягындай толук болбой калып атат. Толук болбой калып атат. Мисалы сурасаң толук билбейт да. Эми жалпысынан билиши мүмкүн да. Жалпы. Общий мындай бир үстүртө мындай бир. Ооба. Жалпы билет, бирок баягы ар бирин бири-биринен билбейт да. Ошол жагы гана кичине неме болуп калып атат да. Өксүп. Мисалы фикти окутканда дагы фикти акырына чейин окутулбай калып атат да. Мисалы фикти биринчи курста бир жерге чейин окутат, экинчи курста башка жер окутулуп калып атат. Кайталанып калат экен да. Ошон үчүн муну программаларды деле өзүбүздүн шартыбызга карап оңдосок болчудай да. Мен оюмча да. Эгер ушундай эле кете берсе, көптөгөн илимдүү адамдар толук илимдүү болбой калат да.
Мисалы мына Хажи Индистаны деген дамланы уккансыз. Бардык илимден бар экен да. Өзү бардык илимден бирдей болуш деле кыйын экен өзү негизичи. Бир адам мисалы бир илимден жогору болот экен, бир илимден төмөнүрөөк болуп калат экен да. Эми буну эми жалпы илимдүү адамдар ойлонуп чече турган нерсе да. Буну мисалы мен Ташкентке барганда дагы баягы мен үчүн көп пайда болгондой болду да. Ташкентте баягы Ливиядан басылып чыккан китептерди окутат эле да. Мисалы Манхалу хадис деген китепти окутат эле. Ошондо баягы пайдалары бар, хадистин пайдалары. Андан алына турган фикый маселелер бар да. Ошону окуп биз көп пайда алгандай болот элек да. Баягы Мишкат, дагы башка китептерди окуганда баягы матенди эле окуп кетет элек да. Окуп эле таржыма кылып, которуп эле. Таржыма кылып. Андан бир пайда чыгарып, ушунда мындай пайда бар, истинбат пайда айтылынбайт эле. Айтылбайт эле. Анын үчүн миркатты окуш керек эле. Миркатты окуш үчүн дагы көп жыл бар да. Ошондо көп балдар айтып калчу эле, менден башка балдар деле. Ушул китептер жакшы экен депчи. Азыр баягы жеңилдетилген китептер чыгып атпайбы? Жалпы мисалы хадисти Мишкатты окуган балдар деле бизге келип азыр Ислам университетине келип атат да. Заочный окуп атат. Анан ошолордон Манхалу хадистен сурасак билбейт да. Анан жакшы китеп экен деп атышат да. Ошол жактарын деле караса болот да. Тамла, мисалы үчүн ошол Хужрат окуган убагында кайтсак да, ошо Мишкат окуп атат, ошонун ичинде кээ бир хадистер бар. Анын сырткы көрүнүшү ошол биздин мазхабка каршы келгендей көрүнөт да. Анан ошондой хадистер келгенде сиздер кандай абалда калат элеңер? Аны которду. Которгон амал ошол, мисалы үчүн намазда колду көтөрүп окусун дегенде ушул сыяктуу. Анткени Мишкаттын автору имам Тибирди Шафии мазхабынын адамы өзү негизи. Ана ошондой хадистер келгенде мындай жүрөгүңөрдө бир күдүк кетип калып, эмне болду деп мындай бир кыйналуу болбойбу эле же кандай болот эле? Албетте ошондой бир ойлор болот эле да. Кандай болду? Биз башта ойлойт элек да, баардыгы эле бир туура келе берет деп. Бир дейт элек да. Анан баягы хадисте ар түрдүү хадис келе берет эле. Келе бергенде окуткан адамдар айтат эле, бул имам Шафии да ушундай, биздин мазхабта тигиндей депчи. Анан баягы риваяттар көп, хадистер көп да. Кээде кыйын болуп калат эле да. Кайсынысын алыш керек деп. Бирок эми баягы фикти, муктасарды бизде мындай эле да. Муктасарды, Шархул Викаяны, Хидаяны окуткандан кийин анан Мишкатты окутат эле да. Анда кыйын эле айырмасын билип калчу элек да. Эгер сразу эле баягы Мишкатты окуса, анда баш айланып калышы мүмкүн дейм. Анткени Хидаянын өзүндө усулдар келип, хадистерди айтып бири-бирине эмне үчүн дегендерди, ужуктарды айтып, ужук таржих айтып, албетте туура айтасыз. Ошол жанагы хадисти дароо башында окубастан, ошол Хидая окугандан кийин окуганда, ошол бала өзү матен окуса деле ошондон бир жыйынтык чыгарып, муну хадистин багыты бул жака кетип турбайбы, мындай турбайбы деп ирге алганга бир мындай бир жарап кала турган деген сөз экен да. Дамылда ушул Хужра тартипте болгондо, кийин университет окуганыңыз Ислами институт Ташкентте акыйда боюнча кайсыл китептерди окудуңуздар? Акыйда жаатындагы китептерди. Акыйдада биз Акыйда Тахавияны окудук. Акыйда Тахавияны окудук, анын шархын окудук. Анан Акыйда Насафияны окудук ал жерде. Анан мен өзүм дагы сабак берип калдым акыйдадан. Анан баягы шархынан берет элем, Акыйда Тахавийнин шархынан. Анан ушул сабакты негедир мен үчүн кыйындай сезилет эле. Бир дамылла сабак берип атып кетип калды. Ордуна адам жок, мажбур мен сабак берип калдым. Анан баягы шархын окуп түшүндүрүшү аябай кыйын да. Кээде саат 12 чейин чыгара албай кыйналат элем да. Анан чыгып калат эле. Анан аябай сүйүнүп жатчу элем да. Анан бирок балдар айтат экен, дамылла ушул сабактан жакшы берет депчи. Ректор айтып калды, балам айтат, дамылла ушул сабактан жакшы берет деп. Мага өтө кыйындай эле. Себеби мен ага көп даярданат элем да, көп эмгек жумшайт элем. Көрсөм сабакты бергенде аябай даярданып туруп бериш керек экен да. Кээ бир сабактарды мен билем деп эле барып сабак берет элек. Анда жакшы болбой калат экен да. Өзү баягы сабакты билип турсаң делечи, баары бир аны даярданбай туруп сабак бергенде анча жакшы болбойт экен да. Ошон үчүн мугалим окуса деле, билсе делечи, сабак бериш үчүн даярданыш керек экен да. Даярданып, анан барып сабак бериш керек экен.
Жаңкы өтө белгилүү жанагы Фазаил Амалдар жазган, Муатта Малика шарх берген, Аужазул Масалик жазган Закария Кандахлавийдин шакирти муфти Аззурахман бизде окутту Маккадачы. Анан ошол киши хидаяла жат эми. Бирок ошол хидаядан бизге сабак бергенде мен ушул жерге чейин даярдандым деп саак токтотуп коет да кедечи. Дагы 15 мүнөт убакытта айта берсек, жок мен ушул жерге чейин даярдандым деп. Анан биз айта беребиз. Бул даярданбай 10 жыл туруп кайсыдыр айта бере турган адам өзү деп. Анан бирок алар ушундай сиз сыяктуу болуп, устадан сабак алып, анан ушундай даярданбай сабак бербе деген бир осуятты карманышкан экен деген бир ой келет экен да. Караңыз, кайсыл гана жерде болбосун, Индияда, Арабияда, Кыргызстан, Пакистан, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун, эгерде туура багытта кетсе, бардыгын айткан сөзү бир жерден чыга берет экен. Мына ушундай экен да. Машалла табаракалла. Сиз мына ошол муфтийдин орун басары болуп жүрдүңүз, бирок ошол убакта Амстerdamда көп деле мындай телевизорго болуп чыкпайт эле негизичи. Анан сиз чыгат элеңиз да, ушундай бир селде менен, жапан менен чыгып, сүйлөп эме кылат элеңиз да. Эми ошол иштеп жүргөн убагыңыздагы бир кызык окуялардан, мындай эсиңизде калып, мындай унутпаган, эмне мындай бир элестүү нелер калып, ушуларды айтып берсеңиз. Анткени кимдер менен иштеп калдыңыз чоңдордон. Анткени мен ошол жерде 2 жыл иштеп калдым, билесиз өзүңүз, көп нерсе өтөт да баштан. Анан сизден кандай бир нерселер өттү эле дейм да Дамылда. Эми көп нерселер өттү. Анан баягы Дамла менен бирге жүрүп, сиз өзүңүз айткандай Дамла көп массалык маалымат каражаттарынан чыкпайт эле да. Чыкпайт эле. Кээ бир журналисттер келип Дамладан интервью алабыз деп аябай оор болот эле. Анан интервью алса аябай сүйүнүшөт эле да. Интервью алдым депчи. Анан баягы Каптагаев Эмилбек Саламатович деген киши комиссиянын төрагасы эле да. Ошол учурда? Ошол учурда. Анан кийин бир күн отурсак айтып калды да. Азыр кроссвордко баш катырмага муфтинин орун басары ким деп жазылып калыптыр деп да. Ошондой болуп кеттир депчи. Алар эми Дамла муфти болуп кичпейил киши эле да. Кичпейил эле. Ал мен канчалык мени макташса деле эл. Ал киши неме болбойт эле. Кызганбайт эле. Ал киши көбүнчө мага айтат эле. Сен мени куткарып кой. Şu журналисттерден дейт эле да. Анан мен журналисттер келгенде журналисттерге мен айтып бере берет элем, шарият боюнча деле, башка нерселер боюнча делечи. Анан көп эле кызыктуу нерселер болду да ал убактачы. Мен баягы шариятта атайлап оозун ачып берген болсо кафарат берет дегем да. Кафарат берет десем, ошондо Госкомиссиянын мурдагы орунбасары төрагасы бар эле, Жолбош Төрөбек. Ал түшүнбөстөн айтты, ошондо накейин касыйып гос секретарь болуп иштейт эле да. Ал кишиге айтып калды, бул Абдулла Дамылла элдерди коркутуп атат. Элдерди коркутуп, орозону атайлап ассаңар кафарат бересиңер деп атат. Антпеш керек эле, кайра наоборот тута бергиле. Боло берет, эч керек эле. Баягындай коркутуп койсо, анан тутпай коет деген да. Ошондой кээ бир учурларда баягындай түшүнбөстүктөр да болуп калчу да. Сизде бир өзүңүздүн оозуңуздан уккан бир окуя бар, жанагы акыйдада келет го, ла таата ли махлуqin fi ma'siyatil khaliq деген. Анан ошол сизге ошол кайсы бир учурда бир ошо мамлекеттик чиновниктердин бири анан жанагыдай айтты, Кудай Таала арак ичпе деп буйрук берет. Анан сизге Аскар Акаев президент ошол арак ич деп айтса, эмне кылат элеңиз, арак ичип жибересизби, жокпу дегенде болгондо сиз ушул ибаратты айтып бергем деп мен эгер так эстей албай турам, эгер эсиме мындай мага кыянатчылык кылбаса, ушуну айтып бериңизчи кайра баштан. Ооба, эми бир атын айтып бере коеюн. Айтпай, уят болду, айтсаң ошондо мамлекеттик бир чиновник айтып калды. Чоң адам болчу да. Ким экенин билип турам. Молдеке мени Аскар Акаевич арак ич десе ичемби дейт да. Анан мен ошол сөздү айттым. Ла таата ли махлуqin fi ma'siyatillah дегем да. Күнөө иште махлукка моюнсунуу жок дедим. Анан кийин ал киши кийин бир жерде отурганда, гос секретарь менен отурганда айтып калды да. Мына Абдулла Дамылла мени президентке баш ийбе деп атат деди да. Эми мен антип айтканым жок. Бирок күнөө ишти кылбаш керек деген. Анан кээ бирлерге айттым да, мен ушинтип жооп берипмин дедим да. Десем сиз кичине мындай кылышыңыз керек эле, кичине айландырып сүйлөшүңүз керек эле. Биринчи президент сизди арак иште буйрусун.
Анан кийин айтып берем дешиңиз керек эле дейт да. Анан мен айттым, мен түз эле айттым баягынычы. Мен президентке баш ийбе деген жокмун дедим да. Бул жана ошону айтып бергениңизде мен кийин китеп окуп отурсам жанагы Азирет Абу Ханифа мен Абу Ханифанын убагындагы бир анан ар дайым апайся болот эмес, азыр деле молдолор ушундай Кимсанбай молдосу бар, анан паланча түкүнчү деп чоң молдолор эми ошондой болуп келет да. Менин убагымда деле андан кожола калган жокпуз иши кылса. Анан ошол жанагы Харун Рашидден мурдагы халифага келип ушундай деген айттыр да. Сага дейт, ошол биздин падышабыз жанагыдай бир күнөө иш кыл десе, ошону аткара белең дегенде ал жооп бериптир да. Сен ойлойсуң биздин падыша күнөө ишке буйруйт деп. Көрдүңүзбү деген унча калбай калыптыр өзүчө. Анткени ал дагы падышага сөз тийгизе албайт. Ошол сыяктуу сиздин окуяңызды эстеп кеттим. Сиз Абдусаттар Дамла менен иштеп жүрдүңүз. Орун басар болуп жүрдүңүз. Анан Абдусаттар Дамла эми мындай бир тирүүсүндө эле легендеге айланып калган адам, жомок болуп калганчы. Анан мындай мисалы үчүн жанагы мен бир жолу Абдусаттар Дамла менен мындай бир ошол ак үйдөгү филармонияда чоң жыйналыш болуп курултайда Казакстан муфтий Орто Азиялыктар келгенде, анан Мира Жаңгарачы ошондой вице-премьер-министр эле да анан келип анан колун бергенде Дамблда жеңи мындай кылып колун берген да, маял кишиге колун бербейин, карматпайын деп. Анан ошондо Мира Жаңгарачева чапан детеген кармап анан көзү чакчайып анан кайра кеткен, догунчу калган эмес, анткени Дамла үчүн шарият биринчи орунда турган да. Анан ошол сыяктуу бир кызык Дамланын окуяларынан сизде дагы болгондур эми. Анткени Дамблда чындыгында бир өзүнчө бир феномен, өзүнчө бир кыргыз молдолорунун бир флагманы катары мындай бир өрнөк калтырып кетти десек болот да. Ошол Абдусаттар Дамланын бир окуяларынан дагы айтып берсеңизчи. Эми Дамлабыз Пакистанга барган экен, иштимага барган экен. Иштимага. Ошол жерде Пакистандын премьер-министри келди дейт. Келиптир. Эми адамдар премьер-министр келди деп өздөрү барып көрүшөт экен да. Ал киши өзүнчө ошол жерде эле тура бериптир, барбаптыр да. Эми ал киши ошондой такыба киши эле да. Анан баягы көп эле баягындай эме кылбайт эле. Бийликтегилер кошоматтанбайт эле да. Түз киши эле. Анан бул кишини жөнөкөй кишилер болот, ким болот, чакырса бара берет эле да. Чоң жерлер чакырды деп мындай шашып кетпейт эле да. Көбүнчө эле чоң жерлер чакырса, чоңдор чакырса, мени жөнөтүп коет эле. Сен барып кел дейт эле. Мисалы президенттер чакырат эле да, баягы неме болот эле, жаңы жылга карата 30-декабрда чакырат эле да. Анан Дамла өзү барбайт эле. Жок, мен барбайм. Сен барчы, мени куткарып койчу дейт эле да. Анан мен Дамланын сөзүн таштай албай барат элем. Барып, ал жерде баягы жаңы тосот да. Ар түрдүү нерселер болот, башка болот. Бирок ошол жерге барып катышат элем мен. Се катышпаса да болбойт да баягы. Анан Дамла ушундай көп жерлерде эле мени эме кылат эле да. Сен кылып койчу, шуну аткарып койчу депчи. Анан Дамла эгер өзүнө эле мисалы үйлүү болбаса деле болмок. Бирөөлөрдөн сураса, арабтардан сураса болмок да. Анан арабтар деле айткан, Дамла бизден үй сураса, биз үй алып беребиз деген. Бирок ал киши ушунчалык такыбалык кылып үй алган жок да. Балдары деле айтты, бирок Дамла ушундай кетти да, таза боюнча. Анан бир мамлекеттик бир чиновник айтып калыптыр. Өтө таза иштеген киши экен ушул киши депчи. Эми ошондой кишилер дагы иншалла чыксын деп ойлойбуз да. Иншалла чыксын. Иншалла. Себеби баягы уучубуз кур эмес дейт го. Ооба. Ошондой кишилер чыгат. Мана сиз дагы окууну бүтүп келгенде кээ бир балдар айткан. Моллапчылар Дамла келди депчи. Анан ошентип баягындай үмүт кылганда, ушу киши дагы баягы фикти көп окуду, көп нерсени билет депчи. Рахмат, рахмат. Анан эми бул эми кошоматчылык эмес, болгон сөздөрдү айтып атам да. Кандай болгон болсо ошону айтып атам. Эми Алла Таала баягы ушул диний эркиндигибизди узакка кылсын да. Узакка кылсын. Ушу шүгүр кылышыбыз керек. Лаин шакартым лазиданнакум дейт Алла Таала. Алла Таала Куранда. Кудайга шүгүр дейли. Дааваттар жакшы болуп атат. О, алхамдулилlah. Телевидениеден жакшы болуп атат. Эми ушундайды дагы көбөйтүп кыла бериңиздер да. Мына бул жерде сиздин китептериңиз көп өзгөндө экен, анан тиякта турат, бул жерде турат китептериңиз. Ушул китептериңизден дагы бир эки ооз
ibarat okup anan bizge bir aytып berseňiz, mesela qaysı kitap kolunuzga tetken sizge? Oşo elder, şu Kırgızstandın bari sizge şagirt bolup kalsa. Anan şunday bir Bizden köpünçe mına kitapti başında okuganbızda. Şarklı bir hikaye degen kitapta. Şundan aytып berseňiz, bir ibarat çağırıp berseňiz. Bunu bagı şu kitapti okusaň çoň molda bolasın deydiler da. Ova. Alan biz şu kitapti okup bütsök çoň molda bolup kaldyk dep жүрчелek da. Birok görse dagı ele okuş kerek eken da. İlim az da ele bolup kalgan. Hem bu kitap negizinde bagı fik kitabı da. Fik. Hanafi mazhabındağı kitabı. Bagı Muhtasarul Vikaya kitabının şarkı da Vikayanın şarkı. Bana taharat kitabından başlayın. Kitab taharat deydi. Tazalık kitabının lugatta sözlükteki manisi tazalık da. Şeriattagı manisi bagı belgili yerlerde juu, koldu, yüzdü, buttu juu, başına mas tartуу da. Bu yerde iktefa bi lafzil vahid ma'a kasret tahara. Musannif jalgız birdik sözü menen kifayalandı deydi. Taharatlar köp bolgondugu ona karabastan deydi. Taharat debese taharat dedi aytıp koydu deydi. Taharat dep koydu. Yani asla annal mastara la yusanna ve la yujma. Negizi mastar sözü de taharat degen emi mastar bolup atdı. Bu tasniya bolboyt, jam bolboyt. Jam bolboyt deydi. Kara illa kayaktan gelip çıkıp atdı. Likavniha isma cins. Bu ismi cins bolgandığı üçün. İsmi cins bolgandığı üçün. Yaşmalu cemi anvaiha deydi. Bu taharatın bardyk türlerinin içine kamtıydı. Taharat cinsinin bardyk kamtıydı. İsmi cins bolgan sebepten. Men bu açkini karab aldım. İnşallah. Açki alttır. Afradiha deydi. Yani bir jalgızların da içine kamtıydı deydi. İçine kamtıydı şu olan. Fala haceta ila lafzil cema. Oşun üçün cem ve köptük sözüne kajet yok deydi. Taharat degen sözge kajet yok deydi. Rahmat damullah. Taharatın diye koyganda. Mına şunu ukandım bardyk sizge şagirt bolun inşallah. Tambulda hazır kuçurda siz mınaki attestasiyalık komissiyada müçösüz. Ulamalar kengeşinde müçösüz. Ana uşul attestasiyalık komissiyanın işi jönündө aytıp berseňiz. Hazır mına moldalardyň bari nereke salyp elevatastar, medrese müdürler. Emi kanday emi şu bizdegi moldalardyň bir dini awaly. Şu jönündө aytyňyzçı emi kızık okalar köp bolsa gerek. Yani attestasiya negizinden imamlardan bolup büttü. Cuma okula turgan namazda, cuma okula turgan meşitlerin imamlarına attestasiya kıldı. Alan cuma okulbay turgan meşitlerin imamlarına attestasiya kıldık da. Alan çınına kelgende ilimli adamlar köp bizdeçi. Bирок ошол менен катар илим жетишпегендер дагы көп экен да. Көп баягы имамдар Kur'an'da Arapça okuy albagan da imamlar çıkıp kaldı da. Bayağı emnege... Arap tamgasını tanıbagan da. Arap tamgasını tanıbagan da. Emnege bunday desek, Orusça жазып algan deydi. Oşentip bayağı sürönü жақсы bilgen imamlar da көп eken. Anam biz emi Boğurma Rit'te kança yıldan beri iştep жүрүшөt. Alan stipendiya ökmöt berip atpay imam fondu. Yeni stipendiya albagan uçurda iştep düşkünde. Yeni stipendiya alabda jığılıp kalabı dep biz köpünçe şans berip koyduk da, çın aytkanda. Avans katarı. Okula үйрөнгүлө деген işte. Alan yeni stipendiya alıp kalsın dep. Alan stipendiya alıp atacak. Bирок dagı bir 3 yıldan keyin kayra attestasiya bolat. Dep atacak da. Al 3 yılda bolup turat eken. Oşonda ötpey kalışı mümkün da. Oşon üçün bizde dagı bagı ilimli adamlar жетишпейт eken. Köp yerlerge bilimli imamlar kerek eken da. Alan mına İslam Üniversitesini bütürgen ballarыбыз бар, ilimliler бар. Oşolarda barıp imam kılıp koyuşubuz kerek eken da negizçi. İşte öyle jürüböy bardyk ele.
иштебей ошо Орусияга кетип калып жүрөт, Казакстан тамектенип жүргөндөр бар, базарда эчкинин сүтүнөн балмуза сатып аткандар бар. Эми келсе, дамла, бул эми негативдүү көрүнүш да, бирок мындай позитив көрсөк да, ошол аттестация алып атканда мындай бир илим менен таң калтырып, ушундай бизде молдолор бар экен деп, мындай көңүл сүйүнткөн бир жагдайлар, ушундай бир илимдүүлөр да кезиштиби, мындай бир чындап сүйүнүп айткан жоопторуна кулагың арканып, мына сиз турасыз, бир ийгерки муфтийибиз Кимсан Бажы турат ошол жерде, Молдо Халил да бар мисалы үчүн. Ушундайлар чыктыбы арасынан? Албетте арасынан болуп атты. Аябай эки жагын тең жакшы билген балдар бар экен да. Мына динди дагы жакшы билген, баягы дүйнөви суроолорго дагы жооп бергендер бар экен да. Эми жаш балдар көп экен. Мен аттарын эстей албай калдым. Мына чүй казысына бир жигит тапшырган. Ал аябай бизди таң калтырды, баардык жагынан 5ке жооп берди да. Аты эсимден чыгып атат да. Өзү жаш эле жигит экен. Азыр чүй казыятындагы замуфтий болуп жүргөн жигит айтасыз. Аны биз казылыкка деп өткөрдүк эле. Анан баягындай жамааттар кичине неме болгонбу, казынын орун басары болуп калыптыр да. Мен көрүп таанышып сүйлөштүм, абдан жакшы жигит экен. Чүйлүк жигит экен, өзү дагы Акча Бешикте бүтүрүптүр, медресени жакшы экен. Дамбылда ушул мынакей азыр эми ошо президентибиздин өзүнүн указы менен атын атаса куту сүйүнөт ата иман фонду түзүлүп, анан ошол иман фонду мынакей ал улут иштерди кылып атат, китеп басып чыгаруу жаатында, имамдардын деңгээлин көтөрүү жаатында, стипендия берүү жаатында. Анан эми ошол мындай бир мынакей деги эле биз кыргыз ислам тарыхына, акыркы бир жаңы ислам тарыхына көз чап турсак, бизге жаман президент келген жок да, Динжат Насыкаракаев деле, Курманбек Бакиев деле, Отунбаева деле, кийин Атамбаев деле. Бирок Атамбаев мырзанын түшүндө ушундай иман фонду ачылып, диний маданиятты өнүктүрүү фонду ачылып, ушундай иш болуп аткандыгына бир кандай баа берет элең? Ушул чындыгы эле диний маданият өнүктүрүүгө жардам береби же башкача бир мындай бир бюрократиянын бир көз карашы катары, көрүнүш катары кабыл кылынабы? Эми муну жалпы эл туура кабыл алып атат да, айрыкча диний адамдар. Бул жакшы болуп атат дейт. Мына мамлекет кам көрүп, баягы диний адамдар кам көрүп атат да. Эми баягы бизге мына мугалимдерге деле башка жактан эми айлык жок да, чынын айтканда. Бюджеттен акча бөлбөйт. Бул эми жалпы жагынан өтө эле жакшы болуп атат да, менимче дагы да. Анан бирөө айтат, мына стипендиям топтосом бир жылда канча миң болуп калат экен дейт. 5 миңден алат да айына. Анан жакшы жер экен. Анан анын үстүнө баягы атааңдашуу дагы пайда болот экен. Баягы аттестациядан өткөндөргө гана берилип атат да бул стипендиячы. Өтпөгөндөр бир жылдан кийин кайра тапшырып атат. Ошо кызыгып, баягы өмүрү аттестацияны каалабагандар да келип атат да. Неге келдиңиз десе, мен стипендия алып калышым керек депчи. Анан бул эми окууларды өзүңүз айткандай окууларды уюштуруп атышат. Диний билим деңгээлин көтөрүп атат да. Чындап эле пайдасы болуп атат. Пайдасы болот. Демек өз учурунда болуп калган жакшы иш деп айтсак, самат деп айтсак болот экен да бул албетте. Буну дагы көбөйтүп кеңейтиш керек да. Эми Ислам университетинин дагы мугалимдерине дагы стипендия бериш керек. Негедир уламалар кеңешине эстешпейт, анан ойлоп коем, молдолорго берет, бирок ошолордун башында уламалар кеңешине иман фонду такыр эле мындай жардам бербейт деп мен уламалар кеңешинин мүчөсү катарында, балким сиз эми чоң адамсыз, ушулар менен көрүшүп калсаңыз, ушул жөнүндө дагы маалымат берип койсоңуз, балким биз деле ошол жанагы элге берген куруттан неге бизди куруткан дебей, биз да курут жеп калалык деген эле маани. Эми тамаша сөз. Дамбылда өзүңүздүн мына бир жеңебиз менен кантип таанышып калдыңыз, кантип үйлөндүңүз? Ушул жана вечерден таныштыңарбы, дискотекада таныштыңарбы, же кандай болду деп суроо бергим келет да, айтыңыз. Ушу баарына кызык ушул окуя. Мен эми баягы кандай десем, шариятты эми көрүүгө тыюу салбайт да. Сүйлөшсө болбойт, көрсө. Мен дагы бир жерде көрдүм, көрүп ойлодум, эми жакшы эле кыз окшойт депчи. Ойлоп, анан ким десем айтышты, өзүбүздүн эле айылдан да. Анан ата энесине айтышты. Барып эле ошо ата энесине жоочу жөнөтүп, ошентип эле үйлөнгөнбүз да. Андай сүйлөшүп жүргөн эмеспиз. Себеби менин атам көп айтат эле да, намахрамга карасаң
кыяматта көзүңө коргошун куят экен деп. Ошол сөз аябай мага таасир эткен экен. Мен бирөөлөргө карабайт элем, баягы намакыран аялдарга карабайт элем да. Аны өзүнчө коркот элем, чынын айтканда, үйлөнүүдөн деле коркот элем. Себеби кандай болот экен деп, бирөөнүн карындашы болот, бирөөнүн кызы деп уялгандай да. Уялуу сезим бар эле да. Көрсөм бул табигый эле көрүнүш экен, туура эле экен. Перзенттериңиз, канча перзентиңиз бар, уул кыздарыңыз, ошол динге кандай мунасабатталар, алар баардыгы ошондой сиз сыяктуу дин жолуна түштүбү же башка бир багытты, бир өнөрдүн тандап кетиштиби, кандайча? Менин 6 балам бар. 3 кыз, 3 эркек. Алардын мына 3 окууну бүтүштү. Бирөөсү мына Кувейт университетти бүттү, араб тил факультетти бүтүрдү. Ал жерде иштеп атат, араб тилинен сабак берип атат. Дагы бирөөсү Түркияда окуп атат. Ошо биринчи имам хатип лицейин бүтүрүп, азыр илахиятты окуп атат. Анан калгандары жаш мектепте окуп атат. Кыскасы 3 окууну бүтүрдү да. Жогорку окуу жайын бүтүрүштү. Жогорку окуу жайын бүтүрүштү. Эми бир кыз, бир уулум бар. Мектепте окуп атышат. Мектепте окуп атышат. Мектепте окуп атат. Мына азыр биз жашап аткан энди келип отурган үйүңүздө да мына өзүңүз бир канчага чыкканда салдыңыз үйдү, айтыңызчы. Ушу үй качан бүттү? Канчага чыкканда бүттү үйүңүз? Мен бул үйдү бүтүргөнүмө 3 жыл эле болуп калды. 3 жыл болду. Мен 50ден ашкандан кийин бүтүрдүм да. 50ден ашкандан кийин бүтүрдүм. Эми мен себеби үйдү салбай жүргөнүм, кетип калам деп ойдо жүрөт элем да. Себеби Молла Абсардан муфти болгондо кетем дей берчү эле. Анан мен да кетем деп эле жүрө берет элем да. Анан карасам балдар салып койсоңор эле ушу үй калып калчу да силерди сен. Ооба. Анан ошентип ойлоп жүрө берген экенмин да. Бирок балдар чоңоюп, баары бир үй керек экен, кетсек деле үй керек экен да балдарга. Анан кечирээк кириштим. Бирок Кудайга шүгүр, эми Алла жардам берип бүтүрүп кирип алдык да. Алхамдулилла. Кудай насип кылсын. Мына университетте Абдушкур ажы ректор эмеспи? Эми даңктуу алымыбыз, мындай бир мен Сайыт Багасам айткандай, жана минбардын эркеси деп, чындыгында кишиден өтөр молдону көрө элекпиз дагы канчага чейин көрбөйбүз. Айттыр ошол киши Кудайым өмүрүн узун кылсын. Анан ошол киши баш болуп, сизди университетте биз деле ушул чогуу иштейбиз да, анан сизди президент деп айтабыз да. Эмнеге ошондой сизди президент деген бир лакап коюп, ушундай бир кайрылышат баардыгы? Ушуну айтыңызчы. Эми мен баягы мурда эле Нематулла ажынын убагында ошол убакта эле баягы мугалимдерди уюштуруп, ынтымакка чакырып, чай ичип турчу элек да көбүнчө. Мисалы бирөө үйлөнсө, бирөө уулду болсо, акыйка кылып, ошентип турчу элек. Уюштуруп турчу элек да. Анан мен ошону уюштуруп, ушундай кылайлы, тигиндей кылайлы деп көп чуркайт элем да. Бугалдын ортосунда ынтымак болсун деп. Ынтымак болсун деп. Эми ал тамак каерде болсо деле жейбиз. Ооба. Ушу ынтымак болсун деп туруп көп аракет кылчу элем да. Анан ошого мени баягы эми президент деп кандай максатта айтышат билбейм. Ошентип айтышат да. Ошондон болсо керек деп ойлойм. Анткени сиздин тажрыйбаңыз бар, көп адамдарды көрдүңүз, анан мындай бир кеңеш айтканды деле эстебес менен жокко чыгарбай, туура акыл кеп айтып, калыс болгон үчүн баардыгын ошондой президент деген бир ат менен сизди айтып атса керек, лакап кылып ошол нерсе менен. Анан чындыгында сиз жөнүндө мен деле көп өлкөнүн аймагында кыдырып жүргөндө, башка кылганда жакшы пикирлер көп айтышат да. Анан ушул сизге бир мындай бир жанагы журналист эмесмин, бирок ошолордун бир мындай бир суроосу бар, акырында жетим суроо деп коем да. Бул эркин микрофон деген. Бир эркин эмнени сүйлөп берет элеңиз? Эми Кудайга шүгүр, эми баягы азыр жакшы заман болуп атат. Кудайга шүгүр, жаштар чыгып атат. Мен баягы немеге Токтогулга биринчи иш сапар менен Токтогулга баргам да. Барганда Өзгөрүш деген айылда мечит ачылган. Эстебестин айылында. Эстебестин айылында Осмонбек Артыкбаев деген киши. Азыр депутат, энергия министри болуп жүр, эми атактуу киши. Аптекалар бар, аябай элге кызмат кылган адам. Ошол киши биринчи мени Токтогулга алып барган да. Месиз салып. Месиз салып. Муфтини чакырган экен, муфти мени жөнөткөн.
ошол жерде токтогулуктардын аябай сыйын көргөм да. Себеби биринчи мен ошол жерде көрдүм да баягындай. Муфтийдин замы болуп, ошол жердеги сый урматты ошол жерде көрдүм. Анан ошого аябай ыраазы болдум токтогулуктардынчы биринчи. Анан чынын айтыш керек да. Анан ошондо барсам, бүт селде кийген жигиттер, орто жаштагылар баары селде кийип алышыптыр да. Анан мен ошол жерде сүйлөп, мечиттин ачылышын жасадым да. Анан ошондо бир жигит көзүмө аябай жылуу учурады да. Селде кийип алыптыр. Чынында баягы жүрөгүм жылуу учурап, жүрөгүм тартты да. Бирок унчукпадым, ага билгизбедим да. Кийин ал жигит бизге окууга келиптир, Ислам университетинечи. Келип анан окуп калыптыр. Эми мен ошондо ал жигитке жардам берип койсом болот эле, муфтийдин биринчи замы элем да. Анан мага таянып алып, окубай койбосун деп жардам бербедим да чынында. Кыйналсын. Бирок көрүп сырттан байкап жүрдүңүз эми. Такыр болбой калса жардам берип койгон. Ошентип жүргөнмүн да. Анан ошол туура эле кылган экенмин да. Себеби мен өзүм балдарыма деле көп жардам бергеним жок да. Кичине кыйналсын деп. Ошентип ошол жигит азыр өтө дааватка күчөп түрмөлөргө барып атат. Аны баардыгы эле билет да. Атын айтпаса делечи. Эстебес. Эми бул мен баягындай менен бир топ кичине да. Менин бирге жүрөт, анан Үкө дос деп коет да. Мени дос Үкө дос деп. Анан мен бул кишиге да ыраазымын. Эми жалпы эле диний адамдарга ыраазымын да. Алла Таала иштерине ийгилик берсин, силерге дагы ишиңиздерге ийгилик берсин. Ушул передача улансын, токтобосун да. Дагы. Тамла эми бир бата берсеңиз, жыйынтыгында хитам окум истегенде жалпы кыргыз элине, ошо кыргызстандык мусулмандарга, жалпы дүйнө элинде заламат көп болуп турат аламда. Bir dua verseniz duamız inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Al-akıbatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, bardığımızın yaxşı tileklerimizin maksatlarımızı kabul kılgın. Şu Kırgızstanımızga tınçlık, amanlık bergin. Kırgızstanımızda jalpı asmandan kelgen, yerden kelgen bala afat kırşıklardan saktagın. Elimiz daim şu jırgalçılıkta, tokçulukta жүрсүн. Şu жылыбыз молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Şu кар көп жаап, суулар көп болсун. Амин. Dini адамдардын арасында да ынтымактуулук күчөсүн. Ушул жерлер, ушул dini эркиндигибизди Алла Таала эч алып койбосун. Амин. Башка мамлекеттерде тополоң, чыр-чатактар болбосун. Бардык элибиз, жерибиз, мамлекет башчылары, жетекчилерибизге да Алла Таала инсаф таап берип, dini эркиндигибиз мындан дагы күчөйсүн. Алла Таала перзенттерибизге, балдарыбызга дагы инсаф берсин. İslami жолдо болсун. Эч качан ислам дини жоголбосун. Ислам дини түбөлүктүү дин. Артыбыздан дагы бизге окшогон диний адамдар, молдолор чыгып, жети пуштубузга чейин, андан кийин дагы молдолор чыга берсин. Элибизде ошо диний адамдар көп болсун, жыргалчылык болсун. Бирахметке я архамар рахмин. Аллах акбар.